Кече мен ырдабайм деген видеонун алдына аябай ар кандай комментарийлер келиптир. Негизи мен ал жерде ырдабайм дегендин себеби мындай. Мен фонограмма ырдагандан корком. Себеп дегенде кайсыл жерине ырда берет, кайсыл жеринде токтоп калат. Мен мындай кулагым жакшы иштебейби, иши кылып сезе албайм да ал нерсеничи. Комуз менен болсо мен ырдай берем. Каалаган учурумда ырдап салам, каалаган учурумда токтотуп салам. Ал эми фонограмма болсо уят болуп каласың да, ырдай электе эле мен негизи анча-мынча тойлордо ушундай болот да. Микрофонду алып ырдасам эле үнүм чыкпайт, нарактан ырдасам эле үнүм чыкпайт. Ушундай уят болгон учурум болгон. Анан ошондон кийин, коркуп калгам да. Лохмун ушундай. Ошо комуз менен ырдаган мага удобный. Кыскасы ошол бизде андай учур аябай көп болот, шерменде болгончу. Анан эмеден да корком. Биз постоянно сүйгөнүм экөөбүз ырдайбыз да, мен өзүмөн да эмес, сүйгөнүмөн да корком да. Ал жанагы пауза болот го. Музыка болуп анан ыр башталат го, ошол пауза жеринде бийге тим эле берилип кетет да. Чогуу болсочу, тазалап микрофонду алып, анан биякта ыры башталып калат да. Анан ыры башталып калат да. Анан тилин мага карап туруп чыгарып коет да. Анан кайра ырдап жарымдан баштап ырдай берет да. Мындай ошого мен ушундай нерселерден өлө корком. Бир туруп өзүмөн корксом, мен өзүм титиреп калтырап эптеп дагы ырдайм. Сүйгөнүм өтө образга кирип кетет. Ошого мен сүйгөнүмөн да корком. Ушундай нерсе болгон үчүн мен фонограмма ырдагандан корком.